Азыр сиздер 9-модулдун маселенин математикалык модели теңдеме темасы боюнча экинчи видео сабактын фрагментин көрөсүздөр. Бул видео сабакта окуучуларга тексттик маселелерди чыгарууну окутуунун варианттары көрсөтүлгөн. Алгач тексттик маселенин чыгарылышын моделдештирүү, андан кийин теңдемени чыгаруу сунушталат. Мугалимдер өздөрүнүн иш-аракеттер планын түзүшөт. 9-модулдун концепциясын, үлгү сабактардын фрагменттерин жана предметтик стандарттын үзүндүсүнөн күтүлүүчү натыйжаларды карап чыгышты. Актуалдаштырууга тапшырма жазып жатышат. Андан кийин жаңы темага маселени кыскача берилишин жазышат. Теманы түшүнүүдө окуучуларга стратегиялар кандай жардам берерин аныктап жатышат. Мугалимдер окуучуларына үйрөтүшү керек болгон жаңы математикалык көндүм жөнүндө ойлонуп жатышат. Алар түшүндүрүү жана негиздөө жана модельдердин көптүгү окутуу стратегияларын кантип колдонсо болору жөнүндө ойлонууда. Математиканы окуп үйрөнүүдө кыйынчылыктарга көбүрөөк дуушар болгон окуучулары жана бул окуу стратегияларды колдонуудан пайда ала турган окуучулары жөнүндө ойлонуп жатышат. Видео сабакты көрөрдөн мурда 9-модулдун 242, 248 беттериндеги 1 жана 2 үлгү сабактардын фрагменттери менен таанышып чыгыңыз. Ал эми видео сабакты көрүп жатканда окутуунун стратегияларын өзүңүздүн сабагыңызда кандайча колдоно тургандыгыңызды ойлонуңуз. Сабакты көрүү жагымдуу болушун каалайбыз. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабактын темасы көбөйтүү жана бөлүүгө карата маселелер. Биз силер менен маселелерди теңдеме түзүү менен чыгарабыз. Келгиле балдар, эстеп көрөлүчү. Биз кантип маселелерди теңдемелердин жардамында чыгарчу элек? Ким айтат? Умар. Биз маселеде эмне берилгендигин жана эмне белгисиз экендигин аныктаганбыз. Андан кийин белгисизди X аркылуу белгилеп, теңдеме түзгөнбүз. Азаматсың, рахмат. Бүгүн дагы теңдеме түзөбүз, бирок татаалыраак маселелерге теңдеме түзгөнгө үйрөнөбүз. Кана балдар, маселеге көңүл бурсаңар. Ушул маселени азыр чыгарабыз. Ким окуп берет? Апанын 600 сому болгон, 75 сомду болгон бир нече пакет сүт жана 85 сомдун ошончо пакет айран сатып алган. Кийин анын 280 сому акчасы калды. Апа канча пакет сүт, канча пакет айран сатып алды? Балдар, апанын 600 сому болгон, 75 сомдон болгон бир нече пакет сүт жана 85 сомдон ошончо пакет айран сатып алгандан кийин анын 280 сом акчасы калды. Апа канча пакет сүт, канча пакет айран сатып алды, балдар? Келгиле балдар, маселени чыгаргыла. Ал үчүн маселеде эмне белгисиз экенин аныктагыла жана теңдеме түзгүлө. Жуптарда иштесеңер болот. Маселени чыгарууга балдар 10 мүнөт убакыт бөлүнөт. Алдыңарда турган барактарды алып, ошого жазсаңар болот. Бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ким өзүнүн жообун айтып берүүгө даяр? Кана балдар, барагыңарды көрсөткүлөчү. Теңдемени кантип түзгөнүн ким түшүндүрүп айтып берет? Ариет. Келе кой доскага.
Боорду ал. Жаз. Апанын 600 сом болгон 85 сомдук сүт жана 75 сомдук 75 сомду бирдей санда сарптады. Анын 280 сому калды. Кантип теңдеме түзгөнүн дагы ким көрсөтүп берет? Каныкей, кел, Özkan. Маселенин шарты боюнча апа 2 түрдүү товар сатып алды. Сатып алган товарлардын баалары бизге белгилүү. Бирок алардын саны белгисиз. Анан бирок алардын саны бирдей экендиги бизге белгилүү. Ошондуктан X аркылуу алардын санын жаздым. Ошондуктан наркы 75 көбөйтүү X болот. Анан жана 85 көбөйтүү X болот. Апа бардык акчаны сарптабаганын биз билебиз. Анын дагы 280 сому калган. Демек 280ди сарптаган акчаларга кошобуз. Апа бардык акчасы 600 сом акчасы болгон. Ошол себептен барабар белгисин коюп, бардык суммага барабарлайбыз. Саида, сен өзүңдүн теңдемеңди кантип түзгөнүңдү түшүндүрүп берчи? Кашанын ичинде 75 кошу 85 көбүйтүү X, сүттүн жана кефирдин 600 наркы. Эки жүз 80 калдык. Апанын 600 сом болгон. Ал 75 сомдон бир нече сүт жана 85 сомго сатып алган. Ошол себептен кашанын ичинде 75 кошу 85 бирдей болгон X көбөйтүү жазылат. Апанын 280 сому калды. Ал барабар белгисинин оң жагына жазылат. Элеман, өзүңдүн теңдемеңди жазып түшүндүрүп бере койчу.
апанын 600 сому болгон, 280 сому калган. Ошон үчүн 600 сомдон 280 сомду кемиттим. Жакшы, Эламан. Бизде доскада 4 теңдеме жазылып турат. Кимде ушуларга окшош теңдемелер болсо, колуңарды көтөрүп койгулачы. Биринчи теңдемеге, экинчи теңдемеге, үчүнчү теңдемеге, төртүнчү теңдемеге. Кимдин теңдемеси булардан башкача? 600 кемитүү 280 барабар 320 сатып алуунун наркы. Экинчиси 85 кошу 75 барабар 160. Биринчи пакет сүт менен айранын наркы. Үчүнчүсү 320-ны бөлөбүз 160-ка барабар 2. 2 пакет айран менен сүттүн пакеттеринин саны. Жакшы, Нурбике. Сен амалдарга таянып, туюнтмаларды түзүпсүң, азаматсың. Бирок бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты бул маселени чыгаруу үчүн теңдеме түзүш керек болчу. Биз менен чогуу аракет кылып көр. Кана балдар, силер эми ар кимиңер өзүңөрдүн теңдемеңерди чыгаргылачы. Силер болсо балдар, дептериңерди ачып, теңдемелерди чыгаргыла. Ариет, сен башкалардын теңдемелерин кунт коюп карап жатканыңды байкадым. Эмне дейт элең? Мен ката кетирген түшүндүм, кашан ичи кошу болуш керек экен. Мен теңдемем сайдан теңдемесине окшош экен. Анда ошондуктан жобу 2 болушу керек экен. 10-тун ордуна 160. Бул жактагы 160. Жоо 2 чыкты. Нурбике, сен дагы бардык теңдемелерди кунт коюп карап жаттың. Сен эмне деп айтмаксың? Опа, мен башкалардын чыгарганына макулмун. Маселени антиптагы чыгарса болот. Кийинкиде ошол жол менен чыгарууга аракет кылам. Баарыңарга рахмат. Эң сонун иш болду. Досканы карагылачы, балдар. Бардык теңдемелер чыгарылган. Силер ушул чыгарылыштар менен макулсуңарбы? Ооба. Отургула. Ариет менен Саиданын теңдемелери окшош. Ошондуктан бизде 3 түрдөгү теңдеме бар. Булардын балдар байкасаңар, жооптору бирдей, окшош. Балдар, маселенин шартына көңүл бурсаңар. Мындай маселелерди татаал маселелер деп айтабыз. Анткени чыгарылышында 2ден ашык кадам бар. Ошондуктан булар татаал маселелер деп аталат. Ошондой эле эки окшош товардын саны X менен белгиленди. Биз ошол эки товардын бааларын кошуп, кашанын сыртына X белгисин жаздык. Балдар, эми чыгарылышына көңүл бурсаңар. 600 кемитүү 160 көбөйтүү X барабар 280. Бизге белгисиз 160 көбөйтүү X, 600дөн кемитебиз 280-ди. 160 көбөйтүү X барабар 320. X барабар 320-ны бөлөбүз 160-ка келип чыгат 2. Демек, сүттөн 2 пакет,
жана айрандан 2 пакет. Балдар, теңдемелердин чыгарылышы ар түрдүчө болгонуна карабастан, жыйынтыктары бирдей болду. Нурбийке дагы ушундай эле жооп алганын айтты жана өзүнүн чыгарылышын туюнтма чыгарып түшүндүрдү. Демек, балдар, эң негизгиси кандай жол менен чыгарбасаңар дагы, эң башкысы силер өзүңөрдүн чыгарылышыңарды түшүндүрүп бере алышыңар керек. Мындан ары балдар ушундай типтеги маселелерди чыгаруу үчүн ушундай сыяктуу теңдемелерди түзсө болот. Келгиле балдар, практикага өтөлү. Мен силерге азыр карточкаларды таратып берем, дептериңерге иштегиле. Бары түшүнүктүү? Балдар, бүгүнкү сабакта силерге бардыгы түшүнүктүү болдубу? Ооба. Эгерде бардыгы түшүнүктүү болсо, баш бармагыңарды көтөрүп коесуңар. Эгерде силерде суроо калган болсо, анда баш бармагыңарды жумуп коесуңар. Эгерде сабакта эч нерсе түшүнбөгөн болсоңор, анда кол булгалап коесуңар. Келгиле анда текшерип көрөлүчү. Азаматсыңар. Жакшы. Бул сабакта окуучулар өзгөрүүсү белгисиз кырдаал менен маселенин математикалык моделинин теңдемесин түзүштү. Сабактын башында мугалим окуучуларга буга чейин жөнөкөй маселелер үчүн теңдемелерди түзүп жүрүшкөнүн жана бул сабакта алар теңдеменин жардамы менен татаал маселелерди чыгарышаарын айтып кетти. Мугалим окуучуларда тексттик маселелерди чыгарууда математикалык түшүнүктөрдүн жана касиеттердин негизинде теңдемелерди түзүү, чыныгы турмуштук кырдаалды моделдештирүүнүн баштапкы көндүмдөрүн калыптандырууда маанилүү болорун түшүнүүсүн бекемдеди. Окуучулар математикалык модельди колдонуу, алардын математикалык терминологияны колдонуу жөндөмүн жакшыртууга шарт түзөөрүн билишти.